أذكر قصة Мен сіздерге бір окуя тууралуу айтып, жана ал окуяга байланыштуу бир нече далилдерди кошо айткым келип турат. عندنا في دمشق Биздин Дамаск шаарыбызда баарыбызга белгилүү Дахтах деп аталган көрүстөн бар. وكلنا نعرف التربة والماء. Бул Олуя, Аалым жана шейиттер көмүлгөн Дамаск шаарындагы белгилүү бир көрүстөн болуп саналат. Андыктан бул шаарды жакшы билгендердин баары ал көрүстөндү да жакшы билишет. كان فيها رجل Ал көрүстөндө көр казып иштеген бир киши болгон. Тагыраак айтканда, көр казып, ага маркумдун сөөгүн жайгаштырып иштеген киши болгон. Күндөрдүн биринде ага бир аял келип, бир көр казып берүүсүн өтүнөт. أن يحفر لها قبرا. Ал анын өтүнүшүн аткарат. Бир нече сааттан кийин аз эле адамдар менен кошо жанагы аял маркумдун сөөгүн алып келет. أنزلت الجنازة إلى الأرض. Өлгөн кишинин жансыз денеси жаткан табытты жерге коюп, андан өлүктү алып кабырдын ичинде турган көр казып иштеген кишиге беришет. Ал жансыз денени колуна алып кабырга жайгаштырайын деген кезде кабыр бейиш бакчаларына айланып кеткенин көрөт. يفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة Мен чынында айтып жатам. Бул жомок эмес. Бул чындап болгон окуя. أغمي على الرجل. Жанагы көр казып иштеген киши эс учун жоготуп жыгылат да, эки атчан периште келип өлүктү өздөрү менен кошо алып кеткенин көрөт. Ал эс учун жоготуп койгондуктан болгон окуяны өзү гана көрөт. Айланасындагылар окуяны көргөн эмес. رشوا عليه ماء وسحبوا طالعوا من القبر. Ал жердеги адамдар аны бетине суу чачып, өзүнө келтирип, кабырдан алып чыгышат. Алып чыгышкан кезде көр казып берүүнү өтүнгөн аял ал жерден кеткен болот. Адамдар андан эмне болгонун сурайт. Ал көр казган киши көргөндөрүн айтып берет. Адамдар балким сага ошондой сезилгендир деп ишенбей кетип калышат. جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور. Арадан бир нече айлар өткөндөн кийин баягы аял дагы келип, андан дагы бир көр казып берүүсүн өтүнөт. Өлүктүн жансыз денесин алып келгенде көр казган адам кабырга жайгаштырып жатып, мурда көбү болгон окуяга дагы кабылат. Анын көз алдында кабыр кайрадан бейиш бакчаларына айланат. Кайрадан эки атчан периште келип, өлгөн адамды өздөрү менен кошо алып кетишет. Бул ирет ал эс учун жоготпостон түз эле жанагы аялга барып, "Сен кимсиң? Кайдан келген? Кандай адамсың?" деп сурайт. Анда ал аял, "Мени бале басты. Бул өлгөн адам менин уулум болот. Бир нече ай мурда менин дагы бир уулум кайтыш болгон эле" деп ыйлап жиберет. Демек, мурда да алып келген сенин уулуң болгон экен да дейт. Аял, "Ооба, менин уулум болчу. Эмнеге сурап калдың? Эмне болду?" деп сурайт. Анда көр казып иштеген адам, "Аллага ант ичип айтам, мен уулуңузду кабырга коерумда анын кабыры бейиштин бир бакчаларына айланганын көрдүм. Жана ошол эле көрүнүштү экинчи уулуңузду коюп жатканда да көрдүм. Сиздин уулдарыңыз Алла Таала аларга ушунчалык сый бергидей мынчалык эмне иш кылган эле? Мынчалык керемет болуусуна эмне себеп болду экен?" деп сурайт. هذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة. قالت له أما الأول Анда ал аял, "Биринчи уулум дин илимин окуп жүргөн студент эле. Ал эми экинчиси жыгач устачылык кылып, тапкан каражаты менен ошол уулумдун баардык керектүүлөрүн камсыз кылчу" деп жооп берет. Көрдүңөрбү? Алла Таала дин илимин талап кылып, дин илимин үйрөнүп жүргөндү да, аны камсыздап, ага жардам бергенди да ушундай керемет сый менен сыйлады. رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب. Мына ушундай кереметке күбө болуп, ушундай жоопту алган ал көр казып иштеген киши. Түз эле шаардагы Тавба деп аталган мечитке бет алат. Мындайча айтканда, биз азыр жашап жаткан, бизге чейин менин атам, чоң атамдын атасы, анын аталары жашаган ушул мечитке келген. Алардын баары ушул мечитте иштеп кетишкен. Ошол учурда менин чоң аталарымдан болгон Саид Аль-Бурхани болгон. Бул киши менин атамдын чоң атасынын чоң атасы болгон. Көр казган киши ага келип, "Мен дин илимин үйрөнгүм келет" дейт. Анда ал, "Сенин жашың 45-50-гө келип, эс тутумуң начарлаганда кантип үйрөнөсүң? Дин илимин үйрөнүп алып эмне кыласың?" дейт. Анда ал, "Мен ушундай бир керемет окуяга күбө болдум" деп башынан өткөргөнүн айтып берет. Саид Аль-Бурхани, "Андай болсо макул, Аллага таян да баштай бер" дейт. Биз сөз кылып жаткан көр казып иштеген адам Аль-Ажрумия деп аталган жана ошол сыяктуу аалымдардын кыска эмгектерин алып окуп баштайт да белгилүү аалымдык даражага чейин жетет. Көр казып иштеген адам ким болду экен деп кызыгып жаткан болсоңуздар, ал Дамаск шаарындагы белгилүү аалымдардын бири Шейх Абдуррахман Аль-Хаффар деген киши болгон. Анын бардык укум тукуму дин илимин алган аалымдар болот жана алардын акыркыларынан болуп
Шейх Абдурразак Аль-Хаффар эсептелет. Алдағы Дамаск шаарындагы чоң алымдардын бири болуп саналат. Мен бул окуяны силерге сүйүнчү катарында айтып жатам. Илим талап кылуучуларды Алла Таала мына ушундай керемет сыйлар менен сыйлайт. Бирок бир шарт менен. Илим алуучу адам ал илимди диплом алуу үчүн эмес, аны бул белгилүү аалым деп айтуусу үчүн эмес, же бир айлык акы алуу үчүн эмес, чын ыкластан Алла ыраазычылыгы үчүн алуусу керек. Биз атаган дүйнөдөгү сыйлыктар негизги максат болбош керек. А негизги максат Алла Тааланын оку деген өкүмүн аткаруу болуусу керек.